Эгерде сен жаман адаттарыңды иштебасаң, толук динде боло элексиң. Сакалың 2 метр болсун багында. Досмо. Мен мында карап калчумун. Бул сакал сенде дин мененби деп сурачу болдум азыр. Десем, жок, намаз окуй элекмин деп. Муну мен эмнеден аракчып жүрсүң дейм. Эмне үчүн? Бул кээ бирлер коюп алат. Тура эркекте болуш керек, алган болбойт. Муну ал кырып салган күнөө болот. Туура эмес. Карагыла. Эми муну коюп койдуң, сүннөт деп коюп койдуң. Мейли бул дагы сооп болсун. Бирок эмнекен ушул сакал сени күнөөдөн тыйбай айткан болсо, анда субханалла сенин бул жүрөгүң оңдош келип калат. Түшүнөтсүзбү? Алла тааланын алдында жооп берип оор бул жөнүндө. Бул эми сакал жөнүндө эмес, авалки субханалла амалыңды оңдобогонуң деген сөз да.